Асел Кадырбекова сакайып үйүнө чыкты. Ырчы Данияр Эрматов тун наристесин күтүүдө. Гүлзат Мамутбек: мекен тасмасынан кийин уйкум качты, ыйлап отурам. Ырчы Асел Кадырбекова сакайып ооруканадан үйүнө чыгарылды. Бул тууралуу Фабула пресс билдирди. Маалыматка ылайык, Асел өз үйүндө. Азыр ага жолдошу, ата-энеси, жакындары кам көрүшүп, моралдык колдоо көрсөтүшүүдө. Ырчынын ден соолугу абдан жакшы, бирок толук калыбына келе элек. Эске салсак, 26-июнда ырчы Асел Кадырбекова жол кырсыгына кабылып, оор абалда ооруканага жаткырылган. Анын акырегине операция жасалып, ал ийгиликтүү өткөн. Ырчы Данияр Эрматов жубайы Айсалкын менен күз айларында жарыкка келе турган наристесин чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Жаш жубайлар жакынкы убакта жарык дүйнөгө келе турган наристенин уул же кыз экенин сыр жашырууда. Ырчынын жубайы Айсалкындын абалы жакшы, деп билдирди ырчынын жакын саналаштары. Ырчы блогер Гүлзат Мамутбек мекен тасмасын көргөндөн кийин уйкусу качып ыйлап отурганын айтты. Бул тууралуу анын социалдык тармактагы баракчасына таянып, Барометр билдирет. Уктасаң да чөчүп туруп атасың. Мана сата тургузуп атат. Тур кыргыз деп. Тур Кыргызстан кызы Гүлзат Мамутбек. Тур. Убакыт келди деп. Мекен деген тасманы Кыргызстанда чыгып атыптыр. Ютубтан чыгып атыптыр. Мекен деген тасма чындыкты айткан тасма экен. Биздин өлкөбүздө, биздин планетабызда азыр коррупция ойноп күлүп, чаң шөкөт кылып, майрам кылып жатат. Ал убакыттын ичинде мен Кыргызстанымды жеп жатат. Ошол эненин ыйы, ошонун атанын жүрөк оорусу, ошол тасмадагы мени тынч койбой жатат. Кантип жашап жатасың, кыргыз? Кантип жашап жатасың? Мен да ошондой абалда калгам. Тура эмес чечимдерди чыгарып берет соттор. Мен макул эмесмин. Сен да макул болбо. Аз тура турган, уйгуну турган, укутбай турган заман келди. Азыр согуш жүрүп жатат. Карачы таң атты. Бирок Кыргызстан таң атабы. Кыргызстандын балдары ойгонобу эртең? Өзүн Кыргызстандын, өзүнүн элинде, жеринде. Бул чоң суроо. Азыр ойгонушубуз керек. Азыр коркпо, кыргыз. Коркпо. Белиңди бекем байла. Тиштен, манастыгыңды эсте. Ана биригип гана биз жеңебиз. Биригип гана биз жеңебиз. Татыран болуп, эки жакка бөлүнсөк, анда бизди бөрү жейт. Коррупция деген бөрү жейт, коронавирус деген бөрү жейт, карантин деген бөрү жейт, кризис деген бөрү жейт. Бирик кыргыз. Мекениң үчүн кыргыз, бирик.